Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан доорундагы мушриктер айтышат: "Ма дa'аwnahum ва тавajjahna ilayhim illa li talabal qurba ва шафаа". Ошол пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам доорундагы мушриктер жана ошол доордогу капырлар жана пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам алар менен күрөшкөн, исламга чакырган ошол капырлар жана мушриктер алар айтышат экен. Эмне деп? Биз дейт, качан биз буларга ошол өздөрү Кудай деп эсептеп алган нерселерин, баягы идолдорун, биз аларга жөн гана бизди Аллахка жакындатышсын же Аллахтын алдында бизге шапаатчы болуп беришсин деген максатта гана биз аларга сыйынабыз дешкен да. Жана булардын сөзүн тастыктап Аллах Таала Куранда мындай дейт: "Валлазина аттахаду мин дунихи аулия ама нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа". Ошол Аллахтан башканы баягы Кудай кылып алгандар, дос кылып алгандар, алар айтышат: "Ма нa'будухум илля лиюқаррибуна илаллахи зульфа". Биз аларга Аллахтын астында Аллахка бизди жакын кылышы үчүн эле сыйынабыз дешет. Инналлаха яхкуму байнахум фима хум фихи яхталифун. Чындыгында алардын ортолорунда талашкан нерселер үчүн Аллах өз өкүмүн чыгарат. Инналлаха ла яхди ман хуа кадибун каффар. Чындыгында акыйкатта Аллах Таала жалганчы капырларды туура жолго салбайт. Бул Зумар сүрөсүнүн 3-аятында. Ал-Каидату сания أن المشركين الذين سماهم الله مشركين وحكم عليهم بالخلود في النار. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын доорундагы Аллахка жана пайгамбарга ыйман келтирбеген инсандарды жана бул дүйнөдө Аллах Таала аларга мушрик деп, капыр деп өкүм чыгарган жана кыяматта алар түбөлүк тозокто калат деп өкүм чыгарган адамдар жана кудайчыларына сыйынып жатканда алар мындай деп айтышкан: "Биз аларга Аллахтын астында жөн эле ортомчу болуп берсин, шапаатчы болуп берсин деп эле аларга ушундай максатта эле сыйынабыз" дешкен. Жана дагы алар лам юшрику фи рубубия ва иннама ашраку фил улухия. Алар таухид рубубияны тастыкташкан жана кабылдашкан. И ошол эле учурда алар деген таухид улухияда ширк кылышкан. Аллах Тааланы жаратуучу, ырыскы берүүчү, өлтүрүүчү, тирилтүүчү деп тастыкташкан, кабылдашкан. Ошол эле учурда бирокто сыйынууга келгенде өздөрү кудайча деп эсептеген нерселерин ортомчу кылышкан Аллах менен өздөрүнүн ортосунда. Алар билишкен жана ишенимдери ушундай болгон, өздөрү кудайча деп, ортомчу болуп беришет деген кудайчалары Аллах менен кошо ырыскы бербейт экенин билишкен. Аллах менен кошо жаратпайт экенин билишкен. Жана алар ортомчу кылып, кудайча кылып сыйынып аткан нерселери эч кандай пайда жана зыян да жеткире албайт экенин билишкен. Ва иннаматтахадум шуфаа. Ошол эле учурда алар эмне кылышкан? Аллах менен биздин ортобузда ортомчу болуп беришет, шапаатчы болуп беришет деп ушундай ниет менен алар сыйынышкан. Бул тууралуу да Аллах Таала айтат Юнус сүрөсүнүн 18-аятында. Аллах Таала мындай дейт: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфаухум". Алар сыйынышат Аллахтын астында зыян дагы жана пайда да жеткирбеген нерселерге. Андан кийин мындай деп айтышат: "Ва якулуна хаулаи шуфаауна индаллах". Ошол сыйынган нерселерге мындай деп актанышат: "Биз буларга сыйынган максатыбыз Аллах менен биздин ортобузда шапаатчы, ортомчу болуп берсин деген максатта эле сыйынабыз" дешет. Аллах Таала айтып атпайбы: "Я'будуна мин дунилла". Алар сыйынышат Аллахтын алдында ма ла ядуррухум ва ла янфаухум. Эч кандай зыян дагы жана пайда дагы жеткирбеген, пайда да алып келбеген, зыян да алып келбеген нерселерге сыйынышат деди. Алар бул нерсени билишкен. Ошол кудайчалары эч кандай бир пайда же зыян же эч кандай бир күчкө ээ эмес экенин алар билишкен. Алардын сыйынган нерселери яни усата индаллах фи кадаи хаважихим ва ядбахун лахум ва яндурун лахум ла лианнахум яхлукун ау ярзукун ау янфаун ау ядуррун фи i'tiqadihim بل إنما لأنهم يتوسطون لهم عند الله ويشفعون عند الله. هذه عقيدة المشركين. Алар айтышкан, биздин муктаждыкты качан биз муктаж болгондо ушул Аллах менен биздин ортобузда ортомчу болуп беришет деген. Жанагы өздөрү Кудай деп эсептеген нерселерди. Ушундай ниетте алар үчүн не кылышкан? Дабых кылышкан, баягы курмандык кылышкан, надыр кылышкан. Алардын ишеними ушундай болгон. Билишкен алар зыяндагы жана пайдадагы жана эч кандай бир күчкө ээ эмес экенин билишкен. Бирокто жакшы түшүнүш керек, алар
Аллах менен биздин ортобузда ортомчу болуп берет деген. Ушул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы мушриктер. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламдын доорунда пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям күрөшкөн мушриктердин ишеними ушундай болгон. Ал эми азыркы учурда кээ бир инсандар өздөрүнүн исламга таандык кылган, мен мусулманмын деп айткан инсандар ошол эле кабырга сыйынып, же болбосо бир арбакты, же болбосо бир өлүккө ортомчу кылган инсандар качан аларга барып айтсаң, силер кылып аткан амал, иш-аракет пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям доорундагы пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям күрөшкөн мушриктердин амалына 100% окшош десең, алар айтат: "Ооба, мен билем, биздин жанагы ортомчу болуп бере турган олиялар дейт, ошол арбактары өлгөндөр эч кандай бир пайда бербейт же зыян бербейт" деп айтышат булар деле. Валакин хува раджулун салих. Бирок бул салих таква инсан дейт. Ва уриду минху, мен андан каалайм аш-шафа'a ли индаллах. Аллахтын астында мага шапаат болуп беришин эле каалайм дешет. Мынакей. Азыркы учурда кээ бир мен мусулманмын, ла иляха иллаллах деп айтып, ошол эле учурда 5 мал намаз окуган инсандардын ишеними пайгамбардын доорундагы мушриктердин ишениминдей. Амалдары ошондой. Ал эми шапаат маселесине келсек, ооба, шариатта шапаат маселеси бар, уруксат берилген бар, жана тыюу салынган шапаат бар. Шапаат качан туура болот? Эгерде эки шарт аткарылса. Биринчиси антакуна бииднилlah. Биринчиси Аллахтын уруксаты берилиш керек ошол шапаатка. Экинчи шарт ан якунал машфу'у фихи мин ахли таухид. Ошол шапаат кылынуучу инсан ахли таухид элинен болуш керек. Ушул эки шарттын бирөөсү эле жок болуп, же болбосо бирөөсү эле аткарылбаса, анда бул шапаат шариатта тыюу салынган шапааттардан болуп эсептелет. Биринчи шартка Аллахтын уруксаты болуш керек дегенге далил Бакара сүрөсүнүн 155-аяты Аятул Курсиде. Аллах Таала айтат: "Мен даллади яшфау индаху илля биидни." Анын Аллахтын алдында Аллахтын уруксаты жок, ким шапаат кыла алат? Аллахтын алдында не дейт? Аллахтын уруксаты жок, ким кимге шапаат кыла алат? Экинчи шартына жанагы шапаат кылына турган инсан Аллахтын ыраазы болуш керек. Аллах ыраазы кимге ыраазы болот? Ахли таухид элине ыраазы болот. Аллах Таала Анбия сүрөсүнүн 28-аятында мындай дейт: "Вала яшфауна илля лиман иртада." Эч кимге шапаат берилбейт, Аллах Таала ыраазы болмоюнча дейт. Аллах Таала ыраазы болгон инсанга гана шапаат берилет. Булар кимдер? Вахум усатул муваххидин. Алар деген жанагы күнөөкөр, бирок муваххид, таухид элинен болгон инсандар. وأما المشركون فما تنفعهم شفاعة شافعين. Ал эми ширк кылган инсандарга эч кандай бир шапаат жана шапаатчы дагы жардам бербейт. Аллах Таала Куранда айтат, Гафир сүрөсүнүн 18-аятында: "Ва лидзалимина мин хамимин ва ла шафи'ин юта." Ал эми залымдар кимдер? Булар ширк кылган инсандар. Мин хамими, аларга жакын адам дагы болбойт. Ва ла шафи', аларга шапаат кылуучу дагы болбойт. Аларга шапаат дагы болбойт. Алар жана кылып аткан амалдарын, жана ширк амалдарын, өлгөн арбактарды, өлгөн инсандарды ортомчу кылып аткан нерселерин шапаат деп атады. Атаганы менен бирок вала арафу ма'наха. Шапаат дегендин маанисин түшүнүшкөн жок алар. Шапаат деген эмне бул деп түшүнгөн жок. Түшүнбөй эле, барып эле Аллахтын уруксаты болбогон нерселерден дагы шапаат талап кылышты. Ва хаула яжхалуна ма'на шафа'a. Алар деген шапаат деген маселеде баягы илимсиз, караңгы, туура эмес түшүнүшкөн. Мен окуйбуз баягы Шейх рахимахуллахтын китептин өзүнүн сөзүн окуйбуз. Ва далилу шафа'a каулуху таала. Шапаатка далилдейт. Ва жана биз айткан аят: "Ва я'будуна мин дуниллахи ма ла ядуррухум ва ла янфахум ва якулуна хаула шафа'ун индаллах." Шапаатка далилдейт. Я'будуна баягы алар сыйынышат дейт, эч кандай пайда жана зыян да жеткире Аллахтын астында алар сыйынышат дейт. Эч кандай кудайчаларына эч кандай пайда жана зыян да жеткире албай турган нерселерге, жана алар эмне деп айтышат экен ошол ибадатын, ошол амалдарын эмне деп? Якулуна хаула шафа'ун индаллах. Алар айтышат экен, Аллахтын астында алар биздин ортомчу болуп беришет деп. Шапаат экиге бөлүнөт шариатта. Аш-шафа'a шафа'атан, аш-шафа'атул манфия ва аш-шафа'атул мусбата. Шапаат экиге бөлүнөт. Шариатта уруксат берилген шапаат жана шариатта тыюу салынган шапаат. Аш-шафа'атул манфия ма канат тутлаба мин гайриллахи фима ла яqdiru алейхи иллаллах. Шафаат экиге бөлүнөт дедик. Шариатта уруксат берилген жана тыюу салынган шапаат. Шариатта тыюу салынган шапаат бул деген Аллах гана кудрети жете турган нерсеге, Аллахтын гана күчү жете турган нерсени башка бир нерседен талап кылып суроо.
шариатта тыюу салынган шапааттар. Буга далил Аллах Таала айтат: "Я айюхаллазина аману анфиqu мимма разакнакум мин qabli ан я'тия яумун ла бай'ун фихи ва ла хуллатун ва ла шафа'a вал кафируна хумуз залимун." Эй иман келтирген пенделер, соода жана мамиле, баягы достук жана шапаат да болбой турган күн келгенге чейин биз силерге берген ырыскыдан садака кылып сарптагыла дейт. Садака кылгыла дейт. Шапаат да болбой турган күнү деди мынакей. Вал кафируна хумуз залимун. Алеми капырлар, булар залым инсандар дейт. Аш-шафа'a лаха шурут лейса мутлакан. Шапааттын өзүнүн шарттары бар. Ал деген шапаат деселе баардыгы эле шапаат, абсолюттуу түрдө баардыгы эле шапаат кире бербейт. الشفاعة شفاعة азыр айткандай شفاعة نفاها الله جل وعلا وهي بغير إذن سبحانه وتعالى ولا يشفع أحد عند الله إلا بإذنه. Шафаат деген ошол экиге бөлүнөт. Жанагы айткандай шапаатты тыюу салынган шапаат жана шапаат уруксат берилген шапаат. Ал эми ошол тыюу салынган шапаат деген бул Аллахтын уруксаты жок, уруксат берилбеген нерседен баягы шапаат тилөө жана эч кимге шапаат кыла албайт Аллахтын уруксатысыз. Менделледи яшфау индаху илля бидни. Аллах Таала Куранда айтат: Аллахтын алдында жана анын уруксаты жок, ким жана кимге шапаат кыла алат деп. Жана ошондой эле бул бардык адамзаттын Аллахтын астында эң даражасы бийик жана фазилеттүү инсан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы эгерде иза арада ан яшфа ли ахли муқифи яумил қияма ихру сажидан байна ядей раббаху ва яд'уху ва яхмадуху ва ясна алейхи ولا يزال سجن حتى يقال له. Жана эгерде ошол адамдардын Аллахтын астында эң даражалуу жана эң адамдардын төрөсү болгон фазилеттүү инсан бул пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва салламда качан ошо кыяматта өзүнүн үммөтү үчүн шапаат кылайын дегенде ал өзү эле барып эле шапаат кылбайт. Аллахтын астында барып ошол кыямат күнү Аллахка сажда кылып, Аллахты мактап, даңктап, саждадан турбайт. Качан ага ирфа расук, башыңды көтөр демейинче ал саждадагы учурунда Аллахты мактап, дуа кылып ошо өзү шапаат кылганга уруксат турайт. Андан кийин бул хадис, узун хадис, Имам Бухари риваят кылган жана башка дагы хадис жыйнактарында келет. Бул хадис Анас Малик радыйаллаху анхудан келет. Ошондо Аллах Таала айтат: "Ирфа расук", башыңды көтөр дейт. "Ва кул тусма", эмне айтсаң ошол угулат. "Вашфа ва тушафа", жана сен шапаат кыл, сен шапаатың ошондо кабыл болот дейт. Фала яшфа илля ба'да al-idn. Ал дагы даже пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам дагы кыямат күнү өзү эле барып эле шапаат кыла бербейт. Адамдардын төрөсү, адамдардын эң баягы мартабасы бийик инсан дагы өзү барып эле шапаат кыла бербейт. Аллахтан барып сажда кылып, баягы дуа кылып, ушул үммөтүмө ахли таухид, баягы таухидти карманып жашаган инсандарга шапаатчы болоюн деп ошол Аллахтан уруксат сурайт, саждада турбайт ошол жактан. Андан кийин Аллах Таала башыңды көтөр, айтсаң ошол угулат, жана шапаат кыл, ошондо шапаат уруксат берилет дейт. Мынакей. Ал эми шафаатул мутбата, шариатта уруксат берилген шапаат хия аллати тутлабу мин аш-шафи мукрамун биш-шафаа. Уруксат берилген шапаат бул деген Аллахтан гана суралчу шапаат болуп эсептелет. Жана шапаат кылуучу аш-шафи мукрамун биш-шафаа. Шапаат кылуучу бул Аллах ага шапаат кылуу урматын, ушул нерсени ошого урматтап берет, ошол инсанга уруксат берет. والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن. Ал эми шапаат кылынуучу инсан, баягы шапаат кылынуучу инсан ахли таухид эли, ал деген ошол инсандан Аллах Таала сөзүнөн жана амалынан разы болуш керек, и ошол эле учурда уруксат берилиш керек. Барына эле шапаат болуна бербейт, Аллахтын уруксат бермейинче. Аллах Таала биринчи эмне болуш керек экен? Анын сөздөрүнөн жана амалдарынан, кылган амалдарына разы болуш керек экен. Ошол эле учурда Аллахтын уруксаты болуш керек экен. Буга далил жана айткандай Бакара сүрөсүндөгүдөй аятыл курсиде мандаллади яшфау индаху илля бидни. Анын алдында, Аллахтын алдында жана Аллахтын уруксаты болмоюнча, уруксаты берилмейинче кимге шапаат кыла алат дейт. Ал эми ва шафаатул мутфата хия аллати такуну ли ахли таухид. Жана башында айткандай эле ошол шапаат таухид элине болот. Ал эми ширк кылган инсандарга эч кандай шапаат болбойт. Жанагындай арбакка сыйынган, арбактан жардам сураган, арбак урат, арбак колдойт деген инсандарга шапаат болбойт. Жанагы кабырга барып сыйынган, кабырга таваф кылган, ибадат кылгандарга шапаат болбойт. Кыскача сөз айтканда, баягы шариатта тыюу салынган шапаат бул деген Аллахтан башкадан шапаат тилөө.
Аллахтын уруксатсыз эле, арзат Аллах тааланын эметсиз эле баягы Аллахтан башка нерседен шапаат тилөө. Ал эми шариатта уруксат берилген шапаат бул деген Аллах таала ошондон биринчиден бул эме болуш керек, баягы таухидти карманып жашаган күнөөкөр болсо дагы, башка күнөөкөр ширк кылбаган, башка күнөөлөрдү кылган инсан, бирок таухидти кармаган инсан болуш керек биринчиси. Ошол эле инсандан Аллах таала сөздөрүнөн жана амалдарынан ыраазы болуш керек. Үчүнчүсү ушулар нерсе жыйналгандан кийин да Аллах тааланын уруксаты болуш керек. Ушул нерселер болмоюнча эч кимге Аллах тааланын шапааты болбойт.